بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد منهج السالكين كتابين оқуну андан ары улантабыз. Мына ушул китептен жетип келген маселебиз бабу адабул истинжа ва адабу қадайил хажа. Истинжа жана қадай ажат өтө тууралуу баб. Юстахаббу иза дахалал хала أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. Ажатканага кирүүчү болгон киши сол буту менен кирүүсү мустахаб, жана кирүүдөн алдын айтат бисмилла Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис деген дуаны окуусу мустахаб деп айтып жатат. Сол бут менен кирилүүсү анткени сол бут менен таза жерден таза эмес орунга кирилип жатканда сол бут менен кирилет, чыгууда болсо тескерисинче оң бут менен чыгылат. Айтыла турган зикр, айтыла турган дуа бисмилла Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис. Бул экөөсү бир хадисте келген эмес, бисмилла менен бул дуа. Бисмилла өзүнчө хадисте келсе, жана Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис дуасы болсо өзүнчө бир хадисте келген. Бисмилланы айтуу мустахаб экенине далил Али радияллаху анху риваят кылган хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: ستر ما بين أعين الجن وعورة بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. Абу Нуайм Хилия китебинде Ибн Умар радияллаху анхумадан риваят кылган башка бир сөзү да бар. Али радияллаху анхудан риваят кылынган хадис мааниси: эгер силерден ким ажатканага кире турган болсо, адам баласы менен жиндердин назарынын арасындагы тосук тосмо ажатканага киреринде бисмилла деп айтуусу. Biz ажатканага киргенибизде адамдардын көзүнөн жашырынган болобуз, бирок жиндер айланада болуусу мүмкүн. Жиндердин назары ауратка түшпөсү үчүн ошол тосуп кое турган нерсе бисмилла деп айтуу. Сатру ма байна а'юнул джинни ва аурати бани адам иза дахала ахадухум ал-хала ан якула бисмилла. Жиндердин назары менен адам перзентинин аураты арасыны тосо турган нерсе ким ажатканага кирсе бисмилла деп айтуусу хадиске лайык. Бирок бул хадистин заиф жана хасандыгында ихтилаф бар. Кебир алымдар хасан, кебир алымдар заиф дешкен. Абу Нуайм Хилия китебинде Ибн Умар радияллаху анхумадан ушул хадисти башкачараак сөз менен келтирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Иза наза'a ахадукум thawbahu ta'arrafa falyaqul bismillah, fa innahu sitrun lahu fima baynahu wa bayna ash-shaytan." Силерден ким кийимин чече турган болсо, жыланга чабалда боло турган болсо бисмилла деп айтсын. Бисмилла деп айтуусу аны менен шайтандын арасында парда болот, тосмо болот деп айткан. Бул да жогоруда айткандай бул хадис да заиф хадис, бирок хасан хадис деген алымдар да бар. Ошондуктан алар мына ушул хадистен алып бисмилла деп айтуу мустахаб деп айтышкан. Кала берсе ажатканага киргенде, балким үйдө кийим алмаштыруу үчүн кийимин чечип жаткан учурда да бисмилла деп айтуу мустахаб деп айтышкан. Ошол жиндердин назарынан ауратын сактоо үчүн. Алеми Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис. Мына ушул дуа Анас радияллаху анхудан риваят кылынган. Анас радияллаху анху анна набий саллаллаху алейхи вассалам кана иза дахала ал-хала قال Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис. Бул хадисти имам Бухари жана имам Муслим риваят кылган, муттафакун алейх хадистердин бири болуп саналат. Дуанын мааниси: о Аллах, мен эркек жана ургачы таза эмес жиндерден коргооңду сураймын деген мааниде. Ажатканалар жин шайтандар табыла турган, жин шайтандар боло турган орун, ошондуктан кирүүдөн алдын шайтандардын жамандыгынан коргоо суралып кирилет. Бисмилла менен бул дуаны Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис. Мына ушул дуаны бириктирүүнүн хикматы, эки хадисти бириктирүүнүн хикматы бисмилла айтуу менен алардын, ошол жиндердин назарынан ауратыңыз сактайсыз. Алеми Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис. Бул дуаны айтуу менен алардын жамандыгынан, ошол жиндердин жамандыгынан коргоо сурап жаткан болосуз.
Wa idha kharaja minhu qaddama al-yumna. Ajatxanadan chiqqanda o'ng buti bilan chiqat. Jana aytat wa qala ghufranak. Jana ghufranaka degan duoni aytat. Jana alhamdulillahillazi azhaba anni al-aza wa afani degan duoda bar. Ghufranaka deb aytu bul sunnat. Ajatxanadan chiqqandan keyin bul aytu bul mustahab. Bul dua Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisda keladi. Va an Ayşe radhiyallohu anha qalat: "Kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam idha kharaja min al-khala qala ghufranaka." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ajatxonadan chiqsa ghufranaka deb aytadilar. Buni Imom Abu Dawud jana Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Ibn Hajar rahimahulloh bu hadisni sahih deb aytgan. Alimi alhamdulillahillazi azhaba anni al-aza wa afani. Bu zayıf hadiste kelgen bu dua, bu turalı kelgen hadis zayıf. Oşonluqtan bu zikirde aytu bu duanı aytu mustahab sünnet eken dep aytpayбыз. İmam Navavi rahimahullah Majmua kitabında aytat, ajatxanadan chiqqandan keyin aytıluvchi ko'p dualar rivoyat qilingan, biroq laysa fiha hadithun thabitun illa hadithu Aisha radhiyallohu anha mazkur. Alardan arasında Ayşe radhiyallohu anhadan kelgen hadisten başkası sahih emas. Ayşe radhiyallohu anhanın hadisi jo'g'orida aytılgan hadis g'ufranaka deb aytu. Bundan başkası sahih emas deb aytib jatat İmam Navavi rahimahullah. Bu dua alhamdulillahillazi azhaba anni al-aza wa afani. Bu duanı sünnet deb aytpaganımızdan keyin bu duanı daima aytib adat qilbo kerak. Kede aytılıp kalsa makamga oşol orunga layık bolğonu üçün bola beret deyişken kebir alımlar manisi menden ziyanlı ketirgen maga жақшылық bergen Allah'a maqtov bolsun degen manide. Çındığında kişi ajatxanaga kirgende oşol ziyandan kutulup çıgat, uşul mani dal kelgendigi üçün. Uşunu kede estep Allah'a aytusu, maqtov aytusu bolot, kede maqtov aytuluusunda hiç qanday qarama qarşı masale жоқ. Gufranaka dep aytudan maqsat emne? O Allah günölerini keçirgin degeni. Ajatxanadan chiqqandan keyin günölerini keçirilүүsүн emne maqsatı var? Alımlar har qanday hikmattardı, munasabattardı bildirişken, mına oşolordan eng jaqınragı İbn Qayyim rahimahullah aytkan söz. Kişi ajatxanaga kirip hissi ziyandan kutulup çıqqandan keyin ma'naviy ziyanды da eske alıp turup Allah taladan günölerin keçirilүүsүn suraydı. Sizge Allah hissi ziyandan kutuluunu berdi. Kutulup çıktınız, boşanıp çıktınız, jengildep çıktınız, emi ma'naviy javobgarchilik, ma'naviy oğurluk da var. Alda bolsa künöler, oşol künölerden kutuluğu surayt deşet. Ve ya'tamidu fi julusihi ala rijlihi al-yusra ve yansibu al-yumna. Ajatqa oturgan vaqtda sol butuna tayanıp, o'ng butun tikelep alat. Antkeni bul turalı kelgen hadis. Bul turalı kelgen hadis de zayıf hadis. İmam Bayhaqi rahimahullah rivoyat qilgan. Suraqat ibn Malik radhiyallohu anhu'nun hadisi. Bu hadisni zayıf deb aytishgan alimlar uşuğa ko'ra kimge qanday layıqты bolsa dal oşonday otura beredi. Ve yastatiru bi hayatin aw ghayrihi. Ajat ötönü qalagan kişi dual je uşuğa oxşogan nerse menen özün panalayt, özün tosot. Ve yub'idu in kana fil fada. Eger açık jerde bol oturgan bolsa, tosoturgan nerse bol bolsa, bir nersenin artına ötüp alуу mümkünçülügü bol bolsa anda alısırak barat. Janında adamlar bolsa, anda alısıraqa barat. Ajatın ötüp alуу üçün adamlardan alısıraqa ketet. İstitar pana jerge ötü, tosup tura turgan jerge ötü vacippi je sünnetpi? Sünnet da vacip da deyişet alımlar. Eki ökümü teng baravar, teng birdey, teng baravar avalga qarap. Eger istitardan maksat pana jerge ötüp ajat kılууdan maksat avratın bürönün nazarынан sактоо maksatта bolsa, anda emi bul vacip bolat. Mındayча ayтканда ajatın ötüp жаткан kişi avratın bürögө көрсөтпөй турган даражада pana жерге, тосмо жерге ötүүsү vacip bolat. Ал эми ajat ötüp жаткан кезде такыр эч ким көрбөй турган сүрөттө тосмолуу жерге ötүп алуу, дуал болсун, же бир ажаткананын ичине кирип алуу болсун, бул мустахаб деп айтабыз. Мисалы чөлдө 3-4 адам бар жерде, ошол адамдардын назары түшүп турган абалда ажатыңызды өтөсөңүз бул арам дейбиз. Важипти таштап жаткан болот. Анткени авратты сактоо керек эле, бирок арыраак барып туруп ажатыңызды өтөсөңүз, алардын назары ажатын өтөп турган кишиге түшпөй турган даражада болсо, бул эми важипти аткарыптыр деп айтабыз. Бирок мустахабка амал кылбаптыр дейбиз. Мустахабы адамдардын назары көрүнбөй турган жерге барып, арыраак барып көздөн кайып болуп ажат өтөө дейбиз.
Эми бул мустахаб ачык жайда болсо алысыраак барат дейилди. ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. Ажат кылуу арам болгон орундарды автор рахимахулла баяндап жатат. Кишиге адал болбойт, арам деп айтып жатат. Ажатынан бошонуусу кайсыл орундарда? Биринчиси фи тариқин, адамдар жүрө турган жолдордо. Бирок алымдар айтышкан, адамдар жүрбөй койгон, таштап койгон жол болсо, ал орундарга, ошол жолдорго ажат өтө дурус деп айтышкан. Анткени ал жерден эч ким өтпөйт. Максат адамдарга зыян бербөө. Адамдар жүрбөй турган болсо дурус деп айтышкан. Адамдар дайыма каттап өтүп турган жолдор болсо, ал жолдорго ажатын өтөө, ажатын чыгаруу бул арам болуп саналат. Экинчиси ау махалли жулусин нас, адамдар отура турган жерлерге. Үчүнчүсү ау тахтал ашшарул мусмира, мөмөлүү дарактар астына, мөмөлүү дарактардын астына да ажатын өтөө, ажатын чыгаруу да арам. Анткени түшкөн мөмө нажасатка түссө, адамдар ал мөмөнү колдонуу мүмкүндүгү адамдар ал мөмөнү колдонуу адамдар үчүн мүмкүндүгү болбой калат. Жийиркенет адамдар ушуга себеп болуп калат. Дарактан пайдаланууга келген адамдарга зыян берген болуп калат. Ау фи махалли ю'зи бихин нас, адамдарга зыян боло турган ар кандай жерде ажатын өтөө арам деп айтып жатат. Буга далил Муслим риваят, имам Муслим риваят кылган хадис Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иттакул ла'найн". Қалу: "Вамал ла'нан я Расулуллах?" Qala: "Аллази ятахалла фи тариқин наси ау фи зиллихим". Раваху Муслим. Каргышка себеп болуучу эки иштен сактангыла, эки нерседен сактангыла деп айтты. Эки нерседен сактангыла деп айтты, эки иштен сактангыла деп айтты. Ошондо сахабалар сурашты: "О Аллахтын элчиси, эки каргышка себеп болчу нерсе эмне?" деп сурашканда айтты Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Адамдардын жолунда же алар пайдалана турган көлөкө жерлерде ажатын өтөгөн киши." Бул иш арам эмес, кала берсе кээ-бир алымдар айтышкан чоң күнөө дейишкен. Анткени каргышка акылуу деп айтылып жатат. Каргышка жөнөкөй күнөө менен киши татыктуу болбойт. Албетте чоң күнөө кылган адам гана татыктуу болот. Бул ишти кээ-бир алымдар чоң күнөө деп айтышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына хадисине лайык айтылат: "Ва ла ястакбилул киблата ау ястадбируха хала qadail haja". لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الغاية فلا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا". متفق عليه. Имам Бухари, имам Муслим риваят кылган муттафакун алейх хадистердин бири болуп саналат. Ажат өтөп жаткандагы адептердин бири, ажатын өтөп турган киши кыблага жүздөнбөйт жана кыблага артын салбайт. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эгер ажатка барсаңар, чоң ажат абалында болсун, киши ажат абалында болсун, кыблага жүздөнбөгүлө жана кыблага артыңарды каратпагыла, бирок же чыгышка же батышка карап ажат өтөгүлө, ажатыңардан бошонгула" деп айтты. Албетте бул кимге каратылган? Албетте бул сөз Мадина элине каратылган. Анткени кыбла Мадинада Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шаарында түштүк тарапта. Ошондо түштүккө карап ажат өтөп болбойт. Артын түндүк тарапка каратып да ажатынан бошонуу болбойт. Бирок чыгышка же батышка карап ажат өтөгүлө деп айтты. Биз тарапта кыбла батыш тарапта болот. Ошондуктан бизде түштүккө же түндүккө карап киши ажатынан бошонот, ажатын өтөйт. Максат кыбланы урмат кылуу. Биз түштүккө же түндүккө карап бизде ошол түштүккө же түндүккө карап ажатын өтөйт. Ажат убактында кыблага жүздөнбөсүн дейилинде. Бул өкүм арамбы же макрухбу? Бул маселенин өкүмүнө келе турган болсок, арам деп айтабыз. Кыблага жүздөнүп ажат өтөө арам. Кыблага карап отуруу арам ажат убактысында. Экинчи маселе, ар кандай абалда арам болуп саналабы? Бир гана кыбла менен ажат өтөөчүнүн ортосунда эч бир нерсе болбосо, ачык жерде болсо, тосмо болбой, тосуп тура турган нерсе болбой, ошондо арам дейилеби? Бул маселеде ихтилаф бар. Аллаху алам, Аллах билүүчү. Күчтүүрөөк пикирге көрө ар кандай абалда арам болуп саналат. Ачык жайда болсун, бир имараттын ичинде болсун, сиз менен кыбланын ортосунда тосмо болобу же жокпу? Айырмасы жок. Арам болуп саналат. Кыблага карап ажатын чыгаруу арам. Ошондуктан үй салып жатканда ажатканасын кыблага каратпай салсын. Эгер өзүңүздүн мүлкүңүз болбосо, эгер ижарага алынган үй болсо, ошол үйдүн ажатканасы кыблага карап калган болсо, өзгөртө албасаңыз, колдон келишинче кыбладан бурулуп отурганга аракет кылсаңыз жакшы болот.
Албетте бул маселеде ихтилаф бар, бирок мына ушул сөз күчтүүрөөк. Ошол кандай абал болбосун, артын ошол кыблага каратуу жана ошондой эле ажатын кыблага карап отуруу ажат убактысында бул арам болуп саналат. Автор рахимахулла келтирген хадиске көрө: "Иза атайтумул гайята фала тастaqbilul qiblata bi ghayatin wala bawlin wala tastadbiruha, walakin sharriqu wa gharribu." Бул хадисти Абу Айюб ал-Ансари риваят кылган. Ушул хадисти риваят кылган равинин өзү Абу Айюб радияллаху анху айтат, өзү мына Шамга барганда айтат: "Кала Абу Айюб: فقدمنا الشام فوجدنا مراحل قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله." قال نعم. Ушул жерге чейин келген хадис: "Биз Шамга бардык, ажатканалар кыблага карап курулган экен. Биз бурулуп отуруп, кыблага карабай, Аллахка истигфар айтат элек." Ушул хадисти риваят кылган равинин өздөрү ана Абу Айюб ал-Ансари имараттын ичинде болсо бола берет деген түшүнүккө барбады. Капырлар ошол абалда, ошол убакта кыблага каратып куруп койгон экен, ошол Шамда ошол убакта ажатканаларды кыблага каратып куруп койгон экен. Бурулуп отуруп истигфар айтат элек дейт. Жалпы абалда дурус эмес экенин түшүнгөн. Мына ушул сөз күчтүүрөөк, аллаху алам, мына ушул пикир күчтүүрөөк. Бирок имараттын ичинде болсо дурус дегендер Ибн Умар радияллаху анхудан келген хадисти далил кылышат. Эжем Хафса радияллаху анханын үйүнүн үстүндө чыкканында дейт Ибн Умар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыблага артын каратып Шам тарапка жүздөнүп ажат өтөп жатканын көрдүм дейт. Ажатын өтөп жатканын көрдүм дейт. Бул хадис тиги хадисти мындай кошуп, тиги хадисти кошуп, демек имараттын ичинде болсо болот, ачык жерде болсо болбойт деп айтышат. Тиги хадиске көрө ачык жерде болсо болбойт, имараттын ичинде болсо болот. Мына ушул хадиске көрө, Ибн Умардын хадисине көрө, радияллаху анхунун хадисине көрө болот деп айтышат. Бул абалда хадистерди бириктирүү заиф деп билебиз. Муну ошол заиф бириктирүү кошу мындайча айтканда заиф деп билебиз. Эмнеге? Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Абу Айюб ал-Ансари риваят кылган хадиси бүткүл үммөткө каратылган хитаб, бүткүл үммөткө каратылып айтылган söz: "Fala tastaqbilul qiblata bi ghayatin wala bawlin wala tastadbiruha." Чоң жана кичи ажатта кыблага жүздөнбөгүлө деп жалпы сүрөттө үммөткө карата айтылган сөз эле. Мына ушул хадистеги сөз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан сөзү. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кыблага артын каратып ажатын өтөгөнү бул өтө жашыруун абал. Өзү каалабаган абалда Ибн Умар радияллаху анхунун көзү түшүп калды. Бул абалда баяндалбайт. Эгер акыйкатта дурус болгондо, имараттын ичинде болгондо, ошол имараттын ичинде ажатын ошол кыблага каратып өтө бошонуу дурус болгондо, туура болгондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны андан көрө ачыгыраак бир сөз менен баяндоосу керек эле. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнө таандык болуусу мүмкүн. Wallahu a'lam. Мына ушул жерге чейин субханакаллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.